кызыктарыбыз баардыгыбыз эле өзүбүздүн характерибизди билгибиз келет, бирөөлөрдүн характерин билгибиз келет. Ошон үчүн бүгүнкү тема мен кандайча ушул бүгүнкү теманы өтүп берем, сиздерге бир аз историяны айтып өтөйүн. Бүгүнкү тема менин 5 жылдык тажрыйбам. Нумерология, суцай деп угуп жүрөсүздөр, Жанат Кожомжаров ошол агайдын өзүнүн 2 жыл мурун Ысык-Көлдө живой 120 миңге дипломированный суцай мастер болуп сабактан өтүп келген. Ага чейин Москвадагы нумерологтордон сабак өтүп, анын нумерология боюнча цифра менен иштеп көп миңдеген адамдар, миңден да ашык, иши кылса 5 жыл цифровой менен жүргөм да. Бирок оказывается ал туура эмес экен. Ал ката экен. Ал адашкан жол экен. Ошондуктан цифра менен кимдир бирөө көңүл бөлүп, ушу туулган күнгө карап айтып берет экен деп азыр интернетте толуп атат да ошондой көрүп алып атам. Ошого ишенбегиле, көңүл бөлбөгүлө, өтүп кеткиле. Анткени ушул цифра менен характер айтып берген бул болбойт экен. Анан цифрага карап үйлөнгөн, цифрага карап бир нерсени жасаган, кашлөөң, фамилияң алмаштыр болбойт ошол нерселер болбойт. Вообще эле башка жака адашкан жакка кетип калабыз эгер эле кылсак. Ошондуктан мен как баардыгын билген адам катары, динден маалымат алган адам катары аны мен четко мындай талдап чыктым. Өзүмдүн мировоззрением менен, Алланын жардамы менен бизге болгону суть туура келет. Ошол суцайдын суть мааниси гана туура келет, башкасы туура келбейт. Суть дегенде кандай? Негизи эле дүйнө жүзүндөгү адамдардын характери 9 түрдүү болот, 9 түргө бөлүнөт. Бул чындык. Анан бул характерлер бизге ата бабадан дагы өтөт. Ата бабадан өтөт. Ата энеден калыптанат. Өзүбүздүн дагы личный характерибиз болот. Личный характерибиз 100% болот дагы. Маркер бериңиздерчи. Мане жок. Өзүбүздүн характер 100% болот дагы. Бул өзүбүздүн төрөлгөндөгү биз менен кошо жаралган колубуз, бутубуз, башыбыз, көзүбүз, өпкө жүрөгүбүз жаралыткандагы бизге 100% характер кошо жаралган. Колуңузду ачып окусаңыз информация жакшы кабыл. Мындай болгондо болбой калат. Анан бул характер 50-50 болуп бөлүнөт. 50-сү минус, 50-сү плюс. Буга плюс характерге ата тектен өтөт, ата энеден өтөт. Айлана чөйрөдөн. Айлана жок, мына өзүнчө характер. И плюс характер бизге калыптанат ата тектен, ата энеден, айлана чөйрөдөн. Чөйрө эгер негативный болсо, позитивный адамдан чөйрө негативге кирип кетет, смело кирип кетет. Эгер 10 адам негатив болсо, 11-чи адам позитив болсо, позитивди негативге кошуп кете берет. Эгер 10 адам позитив болсо, 1 адам негатив болсо, жана негатив жоголуп кетет. Чөйрө дагы адамды калыптап коет. Жанагы барго, спокойная, эч нерсеге жөнү келбеген кыз турмушка чыгат, анан ачылдап, нервный болуп, негативный болуп чыгат. Ошо чөйрөдөн да. Анан бар мындай рассадный, тревожный, негативный, мындай кыз бар. Эгер ал жакшы жерге тийген болсо, состояниясы жакшы, жашоо шарт болсо, ал спокойная, мындай неме болуп калат, позитив өтүп калат. Анан сиздер эгер айыпты өзүң моюнга тана алган жакшы. Эгер өзүңүздө негативный айлана чөйрөнү бул жерден сыртта байкап калсаңыздар, бул жерде позитивный адамдарды байкап калсаңыздар, бул жерге келе берсеңиздер позитивный болосуңар. Бирок бул жерде дагы обучение болбосо, бул Сайтмурат Давлатовдун системасы бар. Любой сетевой обучение менен, маркетинг менен, продукта менен лучший болот деген. Буга согласны? Да. Бул жерде сөзсүз обучение система болуш керек. Бул жерде бакырып сүйлөмөй жок, бири-бирин кагынып сүйлөмөй жок, этиканы өтө сакташыбыз керек деп, между нами бир договор болуш керек да. Анан адамдар аябай мындай немеси барго, мировоззрениясы күчтүү, мындай оор басырыктуу, акылдуу, мындай
видинен эле көрүнөт, байкалат да, анан чалдын чулдундар дагы байкалат. Ошону биз бир эмеге түшүшүбүз керек, системага. Чтобы адам биринчи компанияга келет, анан адамдарга келет. Анан компания жакса, адамдар жакпаса кетип калат. Же болбосо башка офисте башка спонсор таап иштейинчи, башка фамилияда деп деле кетип калыр. Культура болуш керек да. Өтө культура болуш керек. Бул ошол эмеде 500 миңдик сабакта Петр Осипов дагы айтат. Эң биринчи адамга культура, этика, адекватность. Адекватность болбосо эч нерсе болбойт силерде. Баары болбой эле коелу, мен нормальный бай болуп жашайм деп. Анан опоздание, анан все такие тизмектер бар. Ошо тизмектин биринчиси адекватный болуу дейт. Хоть бирөө жиниңе тийип атса дагы, ошондон ашып түшүп, жиниме тийди, өзүнө жараша кылган дештин кереги жок. Секин эле алып чыгып, мындай болот, мага бул эме жакпайт деп түшүндүрсө болот. Түшүндүрүүнүн эки жолу бар. Мындай. Мына сиз адамга түшүндүрөсүң. Физический дагы түшүндүрөт адамдар. Физический. Анан психологический дагы түшүндүрөт. Эгер мына психологиялык түшүндүрө албаса, адамдын түшүнүгү жогору болбосо, анда бул физиология менен түшүндүрөт. Кол көтөрүү. Же болбосо эмоция менен, же бакырык менен. В общем, ошон үчүн психически здоровый болушубуз керек, түшүнүктүү болушубуз керек. Түшүнүк жогору болсо, адамга түшүнүк менен эле жеткизет. Жаман сүйлөсө деле, ушактаса деле, башка кылса деле, ага андай жеткизе алат да. Же болбосо ага теңелбей кое алат. Спокойно, койчу, сенин деңгээлиңе түшпөйм мен деп басып кете алат. Дата ушундай немеге жетишибиз керек биз, отношенияга. Ошого бизге мына характер сабак жакшы өздөштүрсөк, ошол жакшы бизге ушундай түшүнүктүү бирөөгө жеткизерибизге жакшы жардам берет. Андан кийин айлана чөйрө, анан баштан өткөн окуя, анан бирөө бар. Чөйрө, окуя. Эстесем айтам. Ушундан бизге характер калыптанат. Биздин өзүбүздүн дагы характер бар, бизге ушундай калыптанат. Эми караңыздар, характер өзү мындай да, как туздай. Тузду норма колдонсоң, вкусный тамак даам болот. Тузду ашырып берсең, жанагы тамак даам бузулат, кем болсо да даам бузулат. Характер то же самое. Любой характер нейтральный. Биз аны өзүбүз жана тузун ашыргандай аны ашырып беребиз же кемитип алабыз. Ошону туура эмес жака же туура жака иштетип алабыз. Например, жумшак характер бар. Жумшак. Эч кимге кабагыбайт, эч кимди, жумшак да, эч кимге зыянын тийгизбейт. Бирок ушунун туура эмес колдонгону кандай болот? Мисалы бул мындай. Өтө жумшак болгон адам оюн айта албай, баарына жумшак болуп, баарын өзүнө сиңирип, өзүнө жутуп, айтайын дегенин айта албай, капа болгон жерде капа болуп кала берет дагы. Бул адам жумшак, мээримдүү характердин айынан мээримдүү. Бул жертвага түшөт. Жертва адамга эч качан акча келбейт. Жертва адам, шуну жакшы түшүнүп коеюнчу. Жертва адам бул жок адам. Курбан. И жок адам каякта жүрөт? Жок адам. Жок адам ушун жакшылап сиңирип алгыла. Жок адам акчада жүрөт. Акча жок болуп калса, бул акчага байланыштуу, бунун настроениясы, акчага байланыштуу да, бунун бардыгы. Зависимый. Акчасы жок болуп калса, инфаркт болуп калгандар, вдруг чоң акчага банкрот болгондо, инфаркт болгон адамдар, бул жертва, жок адамдар, өзүн уга албайт, өзүн тааный албайт, мындай заземление болбогон адамдар, бул ушундай болот. Анан бул адам күйөөдө болот, же аялда болот, жубайда да. Күйөөсү жакшы сүйлөсө жакшы, жаман сүйлөсө жаман сезет өзүн. Бул адамдарда болот. Ошондо мына сетевойдо биринчи биз жертва абалдан чыгышыбыз керек. Эгер жертва абалда болгонубузду билсек. Азыр мен жертва абалдын дагы эмелерин айтып берем. Кандай абалда жертва адам болот. Ошондо жертва абал
адамдарга карап настроениясы болот. Адамдар отказ кылдыбы, бунун духу түшүп калат. Адамдар отказ кылбаса, адамдар келип жазыла берсе, настроениясы ачылып кетет. Ошондой болбошубуз керек. Биз өзүбүздө болушубуз керек. Нейтралдуу болушубуз керек, мындай. Жертва болбой өзүбүздө болушубуз керек. Анан бул адам үйдө болот, например, үйүнө эле ойлой берет да, кечки үйүнө эле карай берет. Эрте жазда ушу чымыр кирбесин, анан бүтпесин, атпесин, төшөктөрүн жайышым керек, ичишим керек. Үйүн таштап эч жака чыга албайт. Жана үйүнө байланып калган да. Үйүн жасашым керек, үйдү ремонт кылышым керек. Эми үйү бир нерсе болсо, бул адам не в себе. Бул адам ушундай машинасында болот, буюмда болот, телефондо болот, көбү соцсеттерде болот. Ошол соцсеттер менен жашайт, комментарий жазып, башка кылып. Өзүнүн жашоосу жок да, бул ар жакта. Бул жертва адам. Жертва адамдын бир ушул жертва состоянияга келип калышы жумшак, мээримдүү, өзүнүн оюн упаковкалап бирөөгө түшүндүрө албагандан келип чыгат. Бул бир жертвага келип түшүү состояние, бул характерде көргөнбү? Анан башка жактардан дагы бар, эми башка күнү ал тема. То бүгүнкү тема деле чоң. Анан ошон үчүн билим алыш керек. Жертвабы, жертва эмеспи адам, тесттен өтүш керек. Анан эме адамдар бар. Каттуу адамдар бар. Борташ. Бул эгоист. Эгоист характер бар. Эми караңыздар. Ушул эгоист характердин последствиясы каяка алып барат? Бул ошол Петр Осиповдун 500 миңдик сабагынан өтө баалуу, өтө жашоого таасирин тийгизген толковый сабак да булчу. Ошон үчүн аябай жакшы сиңирип алышыңыздарды, көңүл бөлүшүңүздөрдү суранам. Караңыздар, мына эгоист болгондо адам башка неме барбы экен? Мына кара мен Эгоист болгондо адам кандай болот? Караңыздар. Жүрөктүн ортосунда душа бар. Душа жайгашкан. Бул окумуштуулар тараптан изилденген. Адам качан эгоист болгондо, каттуу болгондо, кайдыгер караганда, мен деп текебер болгондо, ошол учурда бул адам мага болсун, өзүнүн кызыкчылыгы менен жашаган сайын, ушул эгосун чоңойткон сайын, өзү эго бул мен да. Мен мага болсун, мен кылам, мен антем, мен ойлогондой болсун деп эле өзүнө расчет алып, өзүнүн каалаганын кылып жашаган адам бирөөнү вообще эсепке албайт. Ата-апасынын оюн эсепке албайт, жанындагы адамдардын оюн эсепке албайт. Эсепке албайт. Күйөөсүнүн же аялынын оюн эсепке албайт. Бар го ушундай адамдар, өзүнүн билгенин кылган адамдар. Ошолор ошенткен сайын, бирок мына жерден өчөт экен. Мына жерде чоңое берет душа. То есть душанын калган часть. То есть мындай экен, адашып кеткен. Мынасы душа, мына эго. Ар бир адамда эго бар. Анан эго чоңоюп кете берет. Ошенткен сайын эго чоңое берет дагы, душаны басып калат. Көрдүңөрбү? Душанын территориясы аз эле калды. Адам бездушевный. Бездушевный адам Алладан алыстайт. Алладан алыстаган адамга шайтан дос болот. Ушинтип шайтан жанагы кече айтканына 268-чи Куранын аятында шайтан бедностьты жана плас иштерди жасаганга адамды азгырат. Ошондо бул адам плас иштерди жасап калат. Смело. Көрдүңөрбү? Бул ошо каттуу характердин айнасы. Ошоко жетип атат, датага жетип атат. Ошон үчүн характерге өтө маани беришибиз керек. Биздин характер биздин тагдырыбызды чечет, мүнөз тагдырды чечет. Характер решает судьба человека. Эми азыр 9 түрдүү характерден айтып берем. Ошол 9 түрдүн ичинен сиз өзүңүздү азыр табасыз. Өзүңүздү, жаныңызда жүргөн адамдарды табасыз дагы. Анан аны кантип оңдош керек, аны айтам. Биринчи түрдөгү адамдар. Булар наглый, эгоист,
жакшы жаман сапаттары бар да. Мына жан дүйнөсү таза. Макул. Мен Таза. Экинчиси Решительный. Экинчиси. эгоист. Раздражительный. Агрессивный. Тез жини келет. Төртүнчүсү жан дүйнөсү таза. Адамдардын баарын бирдей көрөт. Мен азыр бунун жакшы жактары, жаман жактары кандай? Жаман жактары наглый, эгоист, жакшы жактары решительный, жан дүйнөсү таза, жаман жагы агрессивный, раздражительный, тез жини келет. Бирок бат жазылат. Адамдардын баарына бирдей мамиле кыла алат. Мисалы тартынбайт да. Директорго дагы, депутатка дагы, анан бомбушка дагы бирдей мамиле кыла алат. Бөлбөйт адамдар. Мына ушул биринчи түрдөгү адамдар. Жетинчи эмнеде? Жетинчи тез жини келет. Тез жини келет. Анан бул адамдар энергичный. Кээ бир адамдар бар го, комнатага кирсе, комната яркий болуп кетет. Комнатадан чыкса, ошол адам не хватает да? Булар энергичный болот. Ошол нерселерин туура жакка иштечи керек. Мына жаман жактарын байкап калса өзүнөн билип, ошону оңдоонго аракет кылыш керек. Экинчи түрдөгү адамдар булар боорукер. Бир түрдөгү адам. Бир түрбү? Бул бир түрдөгү, 9 түрдөгү адамдар. Дүйнө жүзүндөгү аял, эркек, кичине, чоң баары биригип ушундай. Мен ойлойт элем мурда башка мамлекеттин, башка улуттун адамдары башка характер деп ойлойтмун. Жок. Оказывается, Бул экинчи түрү. бардык адамдарда ушундай характерлер бар. Анан жанагы мына телефонду чыгарып атат, холодильник чыгарып атат, башка чыгарып атат, машина чыгарып атат го. Ушундай адамдар 1 грамм жаман характер колдонбойт. Баары бир характер. Эгер 1 грамм жаман характериңизди колдонбосоңуз, сиз способность бир нерсени жаратып турган, бир нерсени кыла турган адам болосуз да. Биз көбүнчө немебизди, жаман характерибиз менен таланттарыбызды өчүрүп алабыз. Энергия менен. Мисалы iPhone 15ти чыгарган адамды ойлойсуңарбы, ошол бир эгоисттик характер менен, наглый характер менен, жини келген характер менен ушуну менен иштейт деп ойлойсуңарбы, ушуну колдонот деп ойлойсуңарбы? Ал только жакшы жагын гана колдонот. Ал үчүн адам биздин мээ мындай экен да. Биздин мээ подтверждение алыш керек экен. Биздин мээге ушинтип мен азыр силерге сүйлөп характериңерди көрсөтүп берсем, мына характериңиз бар экен, сизде ушуну иштетпеңиз десем, анан сиз подтверждение алдыңыз, анан кийин аны практикада жасасаңыз, ошондой момент келгенде өзүңүздү угуп, ал үчүн жертва абалынан чыгыш керек менчи. Жертва абалдан чыккан адам өзүн уга алат, өзүн байкай алат, баамдай алат, өзүн контроль кыла алат. Ошентип отуруп анан өзүңүздү оңдоп, бир-эки ошол характериңизди чыгара турган момент келет. Жок, бул менин жаман характерим, муну колдонбойм. Же колдонуп бүткөндөн кийин дагы байкап каласыз, мен ушуну экинчи колдонбойм, дагы мына колдоно албайм. Сразу анда тобо намаз окуп, астагфируллах айтып, жараны жууп алсак болот. Экинчи адам боорукер, жертва, коркок. Коркок бул минус жактары. Мына экөө минусу, плюсу боорукер, анан бул адамдар мындай да. Жалгыз жүрө албайт. Сөзсүз бул адамдар шерик издейт. Эми буну майлы буга жакшы адамдар менен шерик боло алырсыңыз болот да. Бул жалгыздыкты вообще жалгыз эч нерсе кыла албайт. Мына сетке дагы силер айтып аткан адамдардын арасынан жалгыз өзү эч нерсе кыла албаган, өзү чечим чыгара албаган, ичинде только бирөөнүн ою менен, бирөөнүн жардамы менен жүрө турган адамдарга барып калсаңар, ал бирок боорукер, силерди отказ кылбайт, угат, келет, товар болсо алат, даже жазылат. Жалгыз эч нерсе кыла албай тура берет. Ошону дагы мындай
силер ушунчалык неме болушуңар керек да, мына характерлерди жакшы изучать этип, ким кандай экенин билип коюшуңар керек. Кичинеден кийин эле уже адам байкалып баштайт да. Мен азыр ушундай даражага жетип калдым, Кудайга шүгүр. Ким кандай экенин билип калам дагы. Ошого жараша эле мамиле кылам. Бирөөгө вообще ачылбайм. Кээ бир адамдарга вообще сезип калам. Ал вообще башка дүйнөдө жашайт. Мен ага 1 грамм даже психологмун деп деле айтпайм. Дагы даже мындай совет сураса деле сүйлөбөйм. Мындай нейтральный эле карап коймой, жакшы салам берем. Всё. Вообще ага ачылбайм. Ага энергия кетирбейм. Бара болбойм. Кээ бир адамдар бар го, эчке сүйлөйм, 6 саат сүйлөйм отуруп алып. Ушундай да, өзүңөрдү билип, характер боюнча билип калсаңар, адамдарга энергияңарды кетирбейсиңер. Ким менен сүйлөшүш керек экенин билесиңер. Силердин уже мындай силер өзүңөр плюска чыкканда өзү плюсу бар адамдар жолугуп калат. Минусу бар адам случайно жолугуп калса, силер ага ачыла албайсыңар. Всё, энергияңды сактайсың, дальше кете бересиң. Азыр силер, извините меня, бирок баардыгын айтып атасыңар, баардык энергияны кээ бирде кетирип атасыңар, убактыңарды кетирип атасыңар да, ушундай. Ушуну билип алсаңар жакшы. Андан кийин бул адамдардын ошону билгенден кийин буга сөзсүз шерик болуш керек. Өзү билиш керек да, дебеш керек да, түшүнүш керек. Анан бул мени түшүн дейт. Ошо. Түшүнүш керек дейт. Бул али арманын айта берген, арыздана бере турган, бул жаш бала абалдан чыгыш керек да. Анан үчүнчү түрдөгү адамдар булар позитивный, буларга путешествияны айтыш керек. Путешествияны жакшы көргөн, көпчүлүктү жакшы көргөн, көпчүлүктүн мнениясын, вниманиясын жакшы көргөн, ушундай адамдар болот да. Вниманиясын жакшы көргөн, көпчүлүккө келип сүйлөгөндө өзүн бактылуу сезет. Вот ушул адамдар биздин адамдар. Булар менен легко, общение легко. Булар алинтип, зинтетип, булар жаман тормоз болуп неме кылышат да, адамды буйт. Мыналар болсо пирет. Только жакшы нерсени ойлойт, жакшы нерсени көрөт. Позитивный нерселерге жакшы карайт, көпчүлүктү жакшы көрүшөт, ушундай. Анан булар өтө кекчил болушат. Бир кап болуп калдыбы, всё, жизнь кечирбейт. Даже 20 жылдап кечирбеген адамдар бар экен. Кекчил. Ушундай. Бир жүрөгүнө катты тийдиби? Кечирбейт. Ага шак дагы карабайт, даже лицосун карабай коет. Ушундай адамдар бар. Ошон үчүн адамдарды билип алып этиятман кылышыбыз керек. Анан 4-чү түрдөгү адамдар булар рисктен коркот, 30 миңин сала албайт. Жактырса дагы, шансы болушса дагы буларды страховка кылыш керек. Мен сага адам жазып берем. Акчаңды чыгарып берем. Дальше өзүң батып кетесиң. Ага чейин бирок условия коюшуңар керек. Сен маркетингди жакшы айтасың, адамдарыңды чакырасың. Сени мен страховка кылып турам дешиң керек. Ошондо бул адам смело келет да. Анан бул адам жалганчы. Жалганчы. Өзүнө билинбейт. Кээ адамдар бар го жалганчылар. Мыналар болсо пустой обещаниясы көп мыналардын. Это точно. Пустой обещаниясы көп. Ошону байкап калсаңар дагы, билгиле дагы ушу менен иштешибиз керек да. Ушу неге айтып атам буларды? Ошондой характерлери көп болсо да ошондой иштешибиз керек. Ал адамдар башка ключевой адамдар. Бирок ушуна обучение ушун үчүн керек да. Обучение ошон үчүн. Ал адамды келтирип, ошо өзүн таанытып, пустой обещаниясын байкатып, анан кийин оңдотуп алгандан ар бир неме сөзүндө ойлонуп сүйлөй турган болуп, жанагысы менен иштеш керек өзү менен. Сөз бердиби, обещать этиш керек. Өзүн угуш керек адам. Өзүн укканда анан характерден иштей алат. Булар жалганчы, рисктен коркот. Булар еще иллюзия адамдар. Асманда эле жүрө беришет, башка әлемдерде жүрө беришет. Булар жакшы электрик энергияны жакшы разбирать этет. Булар туаса электриктер. Кандайдыр бир токторду чыгаргандарчы, ушулар 4-чү түрдөгү адамдар. Ушулар болот. Анан булар адамды убеждение кыла алат. Буларгачы
эмени берип коюш керек да. Страховканы эле жакшы берсеңиз, бул бардык адамдарды ишендире алат. Бул жалганчы да, жалганды айтам. Ишендире алат. Ал прямой адам туурасын айтып, мен иштей албадым, пока билбейм анысын десе эле адамга сырын алдырасың. Укпай коет да. Ал сырын алдырбайт да. Ал вообще айдан, туудон, ойдон соң кылып мынандай ооба биздер айына 100 миңден бардык алат. Ишендире алат да ошондо. Сен да келесиң, аласың. Деп ишендире алат. Ошондон бештен жоксуң. Ооба. Анан 5-чи түрдөгү адамдар булар тоже позитив болушат. Анан булар келечекти ойлойт, жанагы бу жерде эме бар го, наследствого өткөзүп ошол жака келишет. Ошол адам. Келечекти ойлошот. Ушул адамдар менен да иш кылса болот, келечекти ойлогон адамдар. Максаты бар адамдар да. Анан информацияны тез кабыл алат. Жалганчылар менен кылбаш керекпи? Кылыш керек, просто аларды эме кылыш керек. Юалып кылыш керек. Тарбиялай, любой эле бардык адамдардын Жалганчыларында минусун тарбиялаш. жалган айтышат экен, уже. Я, Я уже поняла, во благо жалган айтышат туурабы? во благо дагы, анан келип не во благо дагы. Тоже характери да. Любой жалганды айта берет да. Ошону во благо айтсаң можно деп, бирок баары бир бул жерге алып келип адамдарыбызды минус характерлери менен иштетип алсак, ничего не страшно. Ничего не страшно. Мен башка улуттун дагы адамдары менен минус характери менен плюс характерин айтып иштедим да. Оказывается, алар башка улуттагы адамдарда минус характер жок экен. Жок экен. Айтып атпаймынбы, мен бул боюнча уже проф болуп калдым да. Дагы ушул. Биз көбүнчүлүк кыргыздарда ийгиликсиз адамдарда көбүнчө минус характер көп экен. Ийгиликтүү адамдарда да жок экен. Аны да байкадым. Акыры мен миңдеген адамдарды өткөздүм, уже да ийгиликтүү, жакшы, өзүнүн иши менен алек болгон адамдарда ушундай минус характер бар десем. Мен андай эмесмин дейт да. Жандагы адамдар деле айтат. Анан көбүнчө мен ушундай эмелерди ош бишке көп өттүм да. Анан алдыдагы адамдар, аркадагы адамдар ушундай отурат го. Алдыдагы адамдардын характерин айтып атсам, аркадагылар дейт да. Тиги өзү тана албайт. Аркадагылар күлөт, точно ошондой депчи. А ийгиликсиз адамдардын көбүнүн минус характери көп экенин байкадым. Эми сиз эгер ийгиликсиз болуп атсаңыз азыр, анда билип коюң, значит менде минус характерлер көп экен. Мен өзүмдө деле минус характер ийгиликсиз болуп жүргөн 2013-кө чейин башка илим калбады. Баарын өзгөртсө болот, азыр ошону өзгөрттүм. Жаман характерлерим точно иштеп алдым. Менде өч ала турган характер бар эле. Өчөшө турган. Ошону иштеп алдым. Азыр 6-чы түрдөгү адамдарда өч ала турган характер бар. Тез кабыл алат информацияны. Мыначы былжырабай, анан кала деп сүйлөбөй, сөздү көп айтпай, бул адамга токко терин айтыш керек. Ошон үчүн сиз зрелый болушуңуз керек. Ким информацияны тез кабыл алып атат, байкап калышыңыз керек да. Ага, короче, токко терин айтыш керек. Кыргызстанда завод салынып атат. 3% доляга отура турган мүмкүнчүлүк бар. Бал күйпөйт. Короче, франшиза берет, магазин ачсаң болот. Товарлары арзан, бренд. Всё, достаточно ушуларга. Ошол достаточно. Ага дештин кереги жок. Бизде мындай айлык алгандар бар. Айлыкты көрсөтүп коюш керек, всё. Ал дальше уже понятно. Керек адамдар бар го, жарым сөздөн түшүнүп калат. Сүйлөп атасың, анан сенин сөзүңдү толуктап койгон адамдар бар го. Ошолор 5-чи түрдөгү адамдар. Бирок булар дагы өтө тарынчак. Өтө немеси, көңүлү назик адамдар. Көңүлү назик. Бул адамдардын чек арасына өтпөш керек. Негизи баардык адам чек арасына өтпөш керек. Анан бирок башка адамдардын чек арасына өтсөңүз, алар ничего не страшно, алар эме кылышпайт. Но основной 3-чү түрдөгү адамдар дагы чек арасын жакшы коргойт. Но 1-чи типтеги адамдар дагы чек арасын жакшы коргойт. Налар вообще чек арасын билбейт. Чек аранын эмне экенин билбейт. Иттен алып итке салып, ушундай мамиле кылса деле буларга норма да. Анан
төрттөр болсо иллюзиядан асмандан жерге түшүш керек. Булар башка эле дүйнөдө жашаган адамдар бар. Фантазиясы күчтүү адамдар бар. Фантастика менен жашайт да, жалган. Жок эле нерсе менен жашап жүрөт. Эки ушундай төртүнчү типтеги адамдар жолугуп калса, алардын сүйлөшкөнүн биз уксак айран таң калабыз да. Башка эле нерсе кетет, асманга көчүп кетишет. Ошон үчүн буларды максат менен алуу, жерге алып туруш керек да. Андай болбойт, мындай депчи. Анно сол көңүлү назик, чегарасына өтпөшүбүз керек. Чегара деген кандай? Чегара деген ал адамдын личный жашоосуна аралашпашыңыз керек. Ал адамга буйрук бербешиңиз керек. Бүгүн офиске кел. Товар саттыңбы? Адам жаздыңбы? Адамың барбы? Адам алып келесиңби? Деген сөздөр мына адамдарга, мына адамдарга вообще не алё. Извини меня дейт. Булар самостоятельный анткени өздөрү билет. Буга билдирип коюш керек. Адам алып келгенде эмне болот, ошону билдириш керек. Булардын лучше максаты менен иштеш керек. Планы менен иштеш керек. Буларды угуш керек. Ноларга сүйлөш керек. Ного сүйлөш керек. Нону угуш керек. Нону угуш керек. Но эң жакшы ушу адамда чегарасын коргойт, информацияны тез кабыл алат, башың ортуп көп сүйлөп отурбайсың, келечекти ойлойт, өзү вперед кетет. Позитивный, максаттуу адамдар, ушу 5-чи түрдөгү адамдар. Адамдар менен сүйлөшө берсеңер, ушундай түрдөгү адамдарды байкап каласыңар. Анан мыналар эмени тагынчактарды көп тагынышат. Аса вкус менен кийинишет. Бир нерсе болуп калса жок, көчөгө чыкпайт. Важный встреча болсо чыкпай калып, ушундай тагынчактарды көп тагынган адамдар бар. Анан 6-чы түрдөгү адамдар булар мындай берекелүү адамдар. Ушундай бар го берекелүү адамдар. Ушул адамга жолуксаң эле болуп кете бересиң. Ошол адам жанында жүрсө эле сага ийгилик келе берет. Ушундай берекелүү адамдар бар. Буларда жакшы жагы булар мындай да, душевный адамдар. Эмнени кылса душасынан кылат. Кабыл алганда да душасынан кабыл алат, иштегенде да душасынан. Лишь бы эч нерсе кылбайт. Булар душевный, жасаса от души жасайт, берилген адамдар да. Мамиле кылса дагы бир туугандай мамиле кылат, берилип, жакшы мамиле кылат. Анан ошону билиш керек да, бул адамдын душасын тебелебеш керек. Душасын сыйлаш керек. Душевный адамдар бар. Анан буларда өчөшкөн характер бар, жаман жагы. Мен ушундай, ушул түргө кирем да. Ушул түргө. Өчөшкөн. Анан жаман жагы, прошлый жашоодо жашашат да. Мен мурда ушундай элем. Прошлый жашоодо жашаган өтө опасный, жашоосу жок, жана жертва абалына түшкөн да ушу да. Прошлыйын эле ойлоп жүрө берет. Прошлый бирөөнү көргөндө дагы адамдын жаман жагын эскертип, особенно аял күйөөдө сен ушункенсиң, сен тагы помнишь, меникенсиң го деп, анан сетте жүрсө дагы бир жерде жолугуш, мисалы мен азыр минус характерде жүрсөм, Айнур эженин ошо тогда бир жолугуп иштешкен экенбиз. Ошондогу бир минусун эстеп калганда азыр ошону эстейм да. Айнур эже ушинткен менин ичимегиз эстейм да. Ошондой. Бул эми например айттым, бул чындагандай эмес. Анан 7-чи түрдөгү адамдар. 7-чи түрдөгү адамдар булар вампирлер да. Вампирлер булар, вампир дегенде кандай? Булар анализ жок адамдар. Булар өтө энергичный дагы. Анан кээ бир адамдарда эки адам урушуп кетсе, тема жабылат го акыры. Бул адамда тема жабылат. Бул адам ушу настолько адамды чукугусу келип, изилгиси келип, ошол адамга тийишип, кычып, ушундай бар го адамдар. Ошолор ушу 7-чи түрдөгү адамдар, ушундай адамдар булар. Урушканда удовольствие алат, урушкан жагат, бирөөгө
ырчып бирөөгө сайылып сүйлөгөн жагат. К сожалению ушундай да. Анан чарчап жанагы адамдан кечирим сурасаң тыйылбайт. Боптур сеники туура десең тыйылбайт. Ушундай адамдар бар го. Асыла берет, бир асылганына асыла берет. Вампирдер жейт адамдар. Ошон үчүн насиетти адамдар менен жүрөбүз. Ошондой адамдарды силер өзүңөр плюска чыксаңарга мындай адамдар жолукпайт силерге. А эгер өзүңөр минуста жүрсөңөр, конечно, минусу бар адам жолугат дагы. Ошо вампир келип калса, вообще бардыгын кана байрам кылат да. Өзүнчө айтканда. Бардын душаң немеңди, духуңду сындырып, көңүлүңдү ушундай калтырып, эчтекеге желаниең жок, энергияңды сорот. Мына адам энергия соргучу. Ушундай адамдар бар. Анан буларда анализ дагы жок. Бир нерсеге мындай ушуну кылсам туурабы, туура эмеспи, жакшы менен жаманды айырмалабайт бул адамдар. Ушундай жактары бар. Бирок мунун жакшы жактары муну менен тез ишке ашат. Плюста жүрсө ишке ашат. Кудай колдогон адамдар. Плюста жүрсө булар чувствительный адамдар. Ошо чувствосын билсе, укса, мен Бишкекте билем да бирөөнү. Плюсу менен жашайт да, чувствительный. Кече айттым го, адам менен пенде менен Аллах жүрөк менен байланышта деп. Булар жүрөгүн уккан адамдар. Булар жана сознание, подсознание деп окуп атабыз го, булар подсознательный адамдар да. И булар жана подсознанияга кирип алсаң баары жакшы деп атабыз го. Булар подсознаниеда жүргөн адамдар да. Булар плюста жүрсө вообще бомба. Бомба плюста. Минуста жүрсө вообще катастрофа. Плюста жүрсө булар чувствует, кайсы жерде эмне болот, ушу кайсыл жер жакшы, жаман чувствует. Ошо чувствосуна карап мына адреске дажычы билбеген адресине өзү билбей туруп эле туура баса берет да. Булардын жүрөгү башкарган адамдар. Жүрөгү эгер анын туура ниетин тазаласа, булардын жүрөгү жакшы жакка алып барып, жакшы ийгиликтерди багындырат. Эгер бул адам жертвага түшүп, чувствосын билбесе, укпаса, анализ кылбаса, буларга анализ керек. Өттө булар Куран окуш керек. Куранда ой жүгүрткүлөө деген Аллахтын көп бизге ой жүгүртүү. Негизи баарыбыз Куран окушубуз керек. Булар Куран окуганда буларга вообще сонунда прям муж. Бизде Куран сата турган кыз бар экен. Баардыгыңар бирден Куран китеп алгыла. Куран китеп сөзсүз түрдө болуш керек. Сөзсүз ошону 5-10 барак окуп турушубуз керек. Анан Куран окуганда ошо намазга кийингендей кийинип, намазга тарат алгандай тарат алып, только эмеден диндиктен өйдө кармайсыңар. Ушундай шарттары бар. Анан Куран окуп, эгер Курандагы аятка ой жүгүртө берсеңиз, жүрөк тазаланат. Жүрөк бастанат эмне болот. Кече жүрөк боюнча айтып бердим, кече сабакта ким бар эле? Ниет боюнча. 3 адам бар эле да. Ошон үчүн каждый сабакка катышсаңар жакшы да, менин сабактарым бири-бирине байланыштуу. Анан 8-чи адамдарга келдик. Ай, булар трудоголиктер. Анан акчаны сүйгөн адамдар. Байлык деген адам. Бирок байлык деп байлыкка фокус кылганда байлык качат. Же байлыкка жетсе дагы ал байлык буга кайрысыз, берекесиз болуп калат. Ошо байлык деген фокусту албаса. Анан булар дагы жалганды сүйлөп бирөөнү ишендире алат. Анан булар волясы күчтүү адамдар. Волясы күчтүү. Но 6-чы түрдөгү адамдар волясы слабый. Ошон үчүн 6-чы түрдөгү адамдар 8-чи түрдөгү адамдар менен достошуш керек. Энергия обмен болот. Энергия обмен болгондо достошкондо кандай болот? Ар бир адамдын аура энергиясы бар да, фолясы бар. Ошолор бири-бирине алмашат. Эгер мен 8-чи түрдөгү адамдарды ошолор менен достошсом, мага автоматтык түрдө воля өтөт да, мен волевой адам болуп баштайм. Мына жерде
мына адам менен позитивный менен мына негативный адамдар бири менен обмен болуш керек да. 3,8. Эми бул жерде өтө цифрага маани бербегиле. Мен бул жерде суть түшүндүрүп атам. Суть ушунда өзүңүн кемчилигиңи бил. Өзүңүн кемчилигиңи бирөөдөн ошонун жакшы жагын сенде жок нерсени бирөөдөн көр. Анан ошо менен достор. Ушунда обмен болот. Цифрага көңүл бөлбөгүлө. Мен жөн эле 9-типтеги адамдарды көрсөтөм. Аны өтө эле 1/8 бул менен бул дебегиле. Бул жерде суть. Өзүңүздүн минус жагыңызды байкайсыз. Анан бирөөдөн ошо минустун плюсун көрөсүз. Анан ошо менен обмен болосуз. Ошону айтып. Анан 9-түрдөгү адамдар булар идеальный адамдар. Идеалдан чарчашат булар. Но олар байлыкка фокус коюп чарчашат жашоодо. Но олар идеалдан чарчайт. Идеальный болуш керек. Бүт нерсе буларга. Идеальный болбосо булардын давлениясы ашып, жүрөгү кысылып, идеальный эч нерсе жок бул дүйнөдө. Бүт нерсенин мындай досканын нарагы бар да. Адамдын деле арт жагы бар, ошондой бүт нерсе мындай то жактары болот. Ошону буларда кабыл алуу жок. Ошондой болуш керек дей беришет да. Принципке туура болот. Так нельзя, өзүн эле кыйнайт. Ушул идеалдык немесинен булар жертвага барышат. Идеал болушун керек деп өзүн кыйнап, тишин кысып, тишинин кирин соруп дейм, эмне деп аракеттейт. Өзү кыйналып турса да дөңгүрөтүп той берип, өзү кыйналып турса да барып кредит алып, аны жасап, уят деген адамдар да. Уят, намыскөй. Өтө буну ашырбаш керек, бул деле керек, бирок өтө эмес. Өтө эмес. Эми элдерде эмес да. Бардык характерлерди өтө жогоруда, өтө кемине колдонбой, как туздай норма колдонушубуз керек. Анан мына 8-9-түрдөгү адамдар, булар Аллахтын менеджери. Буларга көбүрөөк байлык берилет негизи. Бирок ал байлыкты эл менен сөзсүз бөлүш керек. Булар бир ишкана ачып, адамдарды иш менен камсыз кылган, булар мындай адамдарга пайдалуу болгон адамдар, элдин адамдары ушулар. 9 да. Эгер ушул 8-чи анан 9-түрдөгү адамдар булар ошондой кылбаса, булар жанагы бомбуш болот. Бомбуштар ушулар. Бомбуштан президент чыгат негизи. Бомбуш күчтүү адам. Күчтүү адам ошондой билимсиздик, сабатсыздыктан анан күчтүү адам бомбушка барат. Же булар болсо болсун, болбосо вообще болбосун дейт да. Бомбуштар ушундай адамдар. Анан Бомбуштар чыгат. булар аябай адамдарга жакшылык кылгысы келет. Благотворительный кылгысы келет. Алсыз адамдарга жардам бергиси келет. Булар ушундай адамдар. Аябай эл менен аралашып, элге пайдалуу болгусу келген адамдар. Булар да сетте иштей алат жакшы. Мына ушундай 9 түрдүү адамдардын характерин баарын билип алдыңыздар. Эми лучший практика кылган жакшы. Ким азыр өзүнүн жакшы жаман сапаттарын билгиси келет. Доскага чыгып практика өткөзөбүз. 2 адам. Сиз атыңыз ким? Чокто.